Шуша шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитинин жыйынтыгы боюнча бир катар көп тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6-июлда Шуша шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун башчыларынын бейформал саммитине катышты. Бейформал саммит Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин төрагалыгы алдында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун катышуучу өлкөлөрүнүн лидерлери тарабынан төмөнкү документтерге кол коюлду. Түрк мамлекеттер уюмунун бейформал саммитинин Карабах декларациясы. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын штаттык санын жана бюджетин көбөйтүү тууралуу чечим. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен Түркмөнстандын ортосундагы кызматташуу жана эл аралык автомобиль ташуу чөйрөсүндө электрондук уруксатты пайдалануу боюнча өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандум. Тажикстанда Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушту. Бостон шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 6-июлда министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, эки өлкөнүн делегация башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселелеринин калган тилкелерин талкуулоону улантып, жыйынтыгында жумушчу топторго бул багыттагы ишти улантуу үчүн тапшырмалар берилди. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү деп айтылат маалыматта. Казакстандык белгилүү ырчы Кайрат Нуртас 15 суткага камалды. Астана соту 5-июлда ырчы Кайрат Нуртасты майда бейбаштыкка барган үчүн күнөөлүү деп таап 15 суткага эркинен ажыратты. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, Алматыдан Астанага бараткан учакта Кайрат Нуртас менен дагы бир ырчы Асылбек Беккайыров чырдашып, Нурдас Беккайыровду башка бир койгон. Эки тараптын элдешкенине байланыштуу бирөөнүн саламаттыгына атайлап жеңил залалга келтирүү беренеси боюнча козголгон иш кыскарды. Сотто 35 жаштагы Нуртас жабырлануучу өзү экенин билдиргени кабарланды. Буга чейин апрелде ырчы майда бейбаштыкка барган үчүн күнөөлүү деп табылып, айыппул менен кутулган. Нуртас Казакстан менен Кыргызстанда дагы белгилүү ырчы. Айрым жылдары ал Фобес Казакстан журналынын версиясы боюнча Казакстандагы эң көп суроо талап коюлган ырчылардын сап башында турган. Булак Азаттык. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бул биздики. Салам алейкум. Soyuq cəylosdan xoş olsun. Tamam. 12. Он тонна кымыз. Чоңкуржак жайлоосунда кымыз фестивали өтүп жатат. Бүгүн 6-июль күнү Чоңкуржак жайлоосунда Кымыз Фест 2024 аталышындагы фестиваль өтүп жатат. Салтка айланган аталган иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыгын аткаруунун алкагында өткөрүлүүдө. Фестивалда көргөзмөлөр, 7 дубандан келген кымыздын кеңири тандоосу, кыргыз ашканасы жана боз үйлөр шаарчасы орун алды.
Иш чара саат 10:30 көчмөн элдин турмушун чагылдырган, сахналаштырган көрүнүш менен башталды. Фестивалга өкмөт башы Акылбек Чапаров келип, быйыл бул самалыкка 10 тонна кымыз алынып келгенин билдирди. Мындан тышкары фестивалда көчмөндөрдүн улуттук оюндары көрсөтүлөт. Бул самалык кыргыз элинин чыныгы турмушун сезүүгө мүмкүндүк берип, келген коноктордун маанайын көтөрүүдө. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Узана толасызбы? Билеми. Сами делаете? Наша Корея. У нас делегация из Кореи, из Южной Кореи. Мы подготовили дегустацию корейской традиционной еды. Чоңкурчакта бийиктиктен секирген адамдын арканы үзүлүп кетип каза болду. Бүгүн 6-июлда Аламөдүн районунун Чоңкурчак капчыгайында аркан менен секирүү учурунда орто жаштагы киши кулап түшкөн. Окуяга күбө болгондордун айтымында алар кишиге жардам берүүгө аракет кылышкан, бирок ал алган жаракатынан улам ошол жерден көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал үй бүлөсү менен спорт комплекстеринин биринде аскадан секирүү үчүн барган. Маалыматка ылайык Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Чоңкурчактагы адамдын өлүмү боюнча экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Кырсык бүгүн саат 13:30 чамасында болгон 39 жаштагы жаран секиргенде аркан үзүлүп кеткен. Натыйжада ал каза болгон дешти милициядан. Булак Суперкежи. УКМК өлкөдө 31 августта бийликти күч менен басып алууну пландашкан. УКМК тарабынан буга чейин бийликти басып алууну пландаган деген чек менен бир нече адам кармалган. Коопсуздук комитетинин деструктивдүү топтун аракеттери боюнча кошумча маалымат таратты. Андагы маалыматта белгилүү бир деструктивдүү топ саясий күчтөрдүн таасири астында Бишкек шаарынын аймагында массалык башаламандыктарды уюштуруу жолу менен бийликти күч менен басып алууну жүзөгө ашырууну пландаган деп айтылат. Алар ушул жылдын 31 августунда Бишкек шаарына жакын жерде өлкөнүн бардык аймактарынан келген жаштарды, анын ичинде алдын ала даярдалган кыйратуучу күчтөрдү топтоо максатында спорттук оюндарды уюштурууну пландаштырышкан. Элди Бишкек шаарына жөө өндөш үчүн айрым оппозиция лидерлерин чагымчыл катары чакыруу пландалган. Андан соң алдын ала даярдалган деструктивдүү спортчулардан жана кылмыштуу элементтерден турган адамдардын тобу кырдаалдан пайдаланып, чогулган элди Бишкек шаарына алып барып, жол боюнда зордук зомбулук, каракчылык, өрттү, мүлүктү жок кылуу менен коштолгон массалык башаламандыктарды уюштуруп, өлкөдөгү саясий кырдаалды туруксуздашыруу аркылуу ок атуучу куралдарды, жардыргыч заттарды колдонуп, бийликти күч менен басып алууну көздөшкөн. Мындан тышкары ок атуучу куралдарды ээлеп алуу максатында ок атуучу полигонду басып алууну пландашкан дешет УКМКдан. Комитеттин маалыматы боюнча кылмыштуу топ ушул жылдын башынан бери бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү боюнча максаттуу иштерди жүргүзүп, республиканын айрым аймактарында деструктивдүү маанайдагы жаштарды мобилизациялоо үчүн смотрящийлер делген адамдар менен жолугушууларды өткөрүшкөн. Бул фактынын негизинде жарандар кармалып, 21 августка чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тийиштүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Кактус Кежи. Бийликти күч менен басып алууну пландаган топту тинтүү учурунда депутаттын аскердик билети табылды. УКМК бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун мүчөлөрү жашаган жерде тинтүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирди. Расмий маалымат боюнча анын жыйынтыгы менен бир катары курал-жарактар жана жогорку кеңештин депутатына таандык аскердик билет табылды. Өлкөдө массалык башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну пландаган деструктивдүү топтун бир катар мүчөлөрүнүн жашаган жерин жана пайдаланган транспорт каражаттарын тинтүү учурунда 50 дана мылтык, 20 дана тапанча, 255.238 дана ок дары, 200 дана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин формасы,
30 даана баш кийим, 38 даана ок өтпөс кийим, 2 даана дрон, рация, колго жасалган жардыргыч заттар, экстремисттик адабияттар жана башка буюмдар табылып алынды. Мындан тышкары бир катар жарандардын өздүк документтери табылды. Алардын ичинде депутат Марлен Маматалиевге таандык аскердик билет да бар деп айтылат расмий маалыматта. Тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми Маматалиев 2010-жылдагы баш алмандык учурунда аскердик билетин, диплом, паспорт жана башка документтерин жоготконун, бирок кайра калыбына келтиргенин билдирди. Депутат бул кылмышкерлерге эч кандай тиешеси жок экенин айтып, 2020-жылдагы окуяда парламенттин имаратынан документтер салынган сейф уурдалганын белгиледи. Булак Баракелди. Руки! За спину. Так, ваша фамилия имущество. Турысбек Сулайман Кылычбекович. Год рождения. 2004. Уроженец. Жалауат. Год рождения. 99.01.94. Уроженец. Кыргызстан. Қайсы жерден? Кайсы жеринен? Воронцовкадан да. Число месяц год рождения. 15, Ага. 31 Жалбат. Фамилия еще раз. Уроженец Жалбатской области, Аксы. Аксы, город. Город Тердот. Где проживаешь? По прописке Токтаналиева 20. Ага, фактически проживание. 5 күнгөй. 5 күнгө канча? Кызы Красная Звезда 105. Красная звезда 105. Чем занимаешься? Птицеводством занимаюсь. Птицеводством занимаешься. 2024 жылдын 31 августунда деструктивдүү ниеттеги адамдар тобу массалык баш алмандыкты уюштуруп, коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууну пландаштырган тууралуу бизге ыкчам маалымат түшкөн. Алар көпчүлүк жаштар катыша турган ушул ат чабыш оюндары өткөрүлүп, эл көп топтоло турганын эске алып, кырдаалды туруксуздаштыруу максатында талаптоно карапайым жарандардын мүлкүн талкалап, массалык баш алмандыкты уюштуруу боюнча чагымчыл иштерди жүргүзүүнү көздөшкөн. Бул топтун биздин ушул өлкө жетекчилерибизге кол салуу ниети болгондугу да аныкталган. Ушуга байланыштуу улуттук коопсуздук органдары тарабынан ыкчам иштеп чыгууга алынып, негизги максаты бийликти басып алуу экендиги да ачык болгон. Пландалган массалык баш алмандык учурунда булар курал жарак, спорт аткычтар клубтарын, мергенчи дүкөндөрүн басып алууну ниет кылышкан. Боло турган кылмыштардын алдыңкы аткаруучуларын, ар биринин кандай аткара турган милдеттери бар экени анысы да аныкталган. Алар ушул мурда коррупция боюнча жоопкерчиликке тартылган адамдардан кошумча каражат издеп, ошолорду өздөрүнө үгүттөп, ошолордун финансылык колдоосун издешкен. Топтун айрым мүчөлөрү ошо ок атуучу курал, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдүн тетиктерин, ошо байланыш жок болуп калган учурда колдонуу үчүн рация, жаш агызуучу жана уулуу заттарды чачуу үчүн дрондорду издеп сатып алып жүрүшкөн. Бул топ массалык баш алмандык учурунда милициянын кийимин кийип, эл арасында кошулуу максатында 100 комплект милиция жана аскер формасын сатып алышкандыгы аныкталган. Баса кетчү нерсе, ушул топтун курамы кылмыштуу идеологияны колдогон, радикалдык диний көз караштагы адамдардан турганына өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Пландарын ишке ашырууда көп курмандык болоорун ойлогондугунан аларды чыныгы террордук топ деп атоого да негиз бар. Бирок мына ушул улуттук коопсуздук органдары өз убагында көргөн чаралардын натыйжасында жогорудагы топ даярданып аткан жеринен кармалган. Улуттук коопсуздук органдары Кыргыз Республикасынын жарандардын тынчтыгын бузулушуна жол бербейт. Мына ушул жакынкы
күндөрү көшөгө артында чыныгы адамдар ким экенин аныктайбыз жана аларга сөзсүз жазасы болот.